Ассаламу алейкум достар. Ассаламу алейкум туғандар. Қандайсыздар? Денсаулық іштеріңер жақшыбы? Көптен бері видео шығарам деп қойып видео шығара албай жүрдім. Бүгін 1 июнь, субботадан воскресенье кетіп отады, саат 3 болды, күндізгі саат 3. Бүгін видео тартайын, бір машинаны обзор қылып берейін деп шештім. Жаңы машина шығам дегем, Zikr 009-ке. Zikr болбай қалды. Зикирді күтіп бір жұма үйде жаттым. Зикирмен Хачас паркмен сөйлешіп, мақұлдашып, уже бардын чечішіп қойғанбыз. Ал болбай қалып, анай дағы башқа парк тап, анымен сөйлешіп, анымен де мақұлдашып қойып, ал да болбай қалды. Ошо мен бір жұма үйде жатып, срочно машина керек болып, жұмышқа шығыш керек болып, срочно машина издеп, азыр S-класс 350 айдап жүрім. 2017 жылқы бұл S-класс премьерден шығып кеткен, азыр бизнес тарифте іштеп жүрем. Уже бір жұмадан ашты іштеп жүргеніме, жұмыш Құдайға шүгір, жақшы бизнес тарифте іштеген пока что жағы отат маға. Тапқан доходым мұрынқы V-класста іштегенде еле болып отат, потому что бұл жақта простой вообще жоқ кен. Экономдағыда еле, заказын арқасынан заказ, ушындай болып отам. Құдайға шүгір болып отат. Азыр машинан бір сері обзор қылып берем. Пока обзордың алдында азыр линия шығып қойын. Саат ровно 3 болды азыр. Пока что менде кассада 4,5 мың рубль бар. Бірінші заказ уже. Бірінші заказда атмена пропускать етіп көрейінші. Мен немем түшіп кетті, активностьым, заказ таңдап отып. Бұл жақта бизнесте ұшындай екен, экономдығыда елі пропускать етіп, заказ таңдап отып. 2,5 километрден бері отады, 1,74 коэффициентпенен ұшын алайын. Анан алдыда машинаны обзор қылып берем достар. Бүгін саат ровно мынаке 3-те жұмышты баштадым, 12 саатты смена тартам алдыда. Шымен алдыда дағы айта тұрчу сөздер бар, V-класс жөнүндө, Zikr жөнүндө, в общем, бизнес тариф жөнүндө, ошол жөнүндө кененирээк айтып берем достар. Видеону аяғына чейин көрүп туруңуздар. Так, достар, садовая самотечная, короче, 1516 рубльға келдім 16 минутада. Короче, бизнестің клиенттері S-классқа көнбөп тұр. S-класста жүрө алышпайт экен мындайча, потому что күнүгө каждый экинчи клиент эшикти неме кылат. Доводчик менен да мына эшиктеричи катуу жабат да, аябайчы. Мен түшүп ачып берем да, каждый bir үчүнчү клиентке ачып бере турган болсом, түшүп эшикти акырын жаап, кетип баратсаң аркаңан эшикти ачып туруп кайра тарс жабат да, ёппаңызга. Өзүң машинаң боло турган болсо, кыйналчудайсың. Өзүң машинаң менен иштей албайт экенсиң бизнестечи, S-класс менен. Так как бул аренда берип аткан адамдар ушуга макул болуп, машинасы жалко болбосо берип атат да. Ошол, а так S-класс клиенттердин тоже самое. Каждый bir үчүнчү клиент аябай мындай обязательно өзүнүн немесин айтып атат, комментарийинчи, то, что машина аябай жакшы экен, приятный экен машина, удобный экен депчи. Мон заказ берип аткан, ё-моё. Болмок беле ушундай. Мен биякта кетип барсам, бул мен дублерде кетип баратат да ойлоп берип атат. Чай то же самое. Каждый bir үчүнчү клиент обязательно чай таштап атат. Могу бир жуманын ичинде жирный чай алган, кече күнү алдым. 6000 рубль алдым почти. Дагы эмне жөнүндө айтып бергенсем. Машина вообще өзүмө дагы приятный экен айдаганча. Объем 3.5. Машина вообще комфортный. Клиенттерге да приятный, өзүңө да приятный. Арендасы 6000 рубль. Суткасына 7.0 графикте. 6000 рубльга нормальный эле. Потому что азыр бир жакшы комплектацияда ешка алам десең, ешкаларың деле даже жакшы эмес, мындай базовый эле комплектацияда 6000 деп чыгып атат. 21 жылкылар. А так жакшы состоянияда, жакшы комплектацияда азыр ешка таппайсың оңой мененче. Бұл S-класска 6000 рубль вообще эле жакшы эле расходу, где-то
шаар ичи. Трассадан андан деле аз эле ичет, потому что дизель. Ошол бул машина жөнүндө айта кетсем, следующий заказ алдым. Азыр канча коэффициент менен экенин байкабай калдым. Активность вообще 30га түшүп кеткен. Точка Б көрө элекмин пока что. Гибкиге кошуп иштесем, вообще заказ тандап калат экенмин. Ошентип гибкиге коюп алып иштеген айынан 30га чейин түшүрүйдүм активностьчи. Улам заказ тандап пропускать этип атып. Ошол достор, дальше иштейбиз. Саат 3дөн 30 мүнөт өттү. Так, достор, бүгүнкү күндүн эсебинен 3-чү заказды алып келдим. Жана 2-нчи заказды тартканга болбой калды. Анткени сразу эле ошол жерден кийинки заказды алып кетип калдым. Лужникиге баргам. Жанагы заказ менен Лужникиден азыр Арбатка келдим. Лужникиге 2070 рубльга баргам, азыр Арбатка 1191 рубльга келдим 20 минутада. Завершать этем. Азыр тоже следующий заказ бар. Бул бизнес класс, эконом класста эле болуп калыптыр. Подцепочка арт-артынан тынбай эле берип атат. Ошону дагы кээ бирөөнү пропускать этип, кээ бирөөнү алып отуруп алып атам. Азыр эми бир долгая поездка алып алдым. Деревня Мышецкая дейт. Мышецкое дейт. Бул каякта болот экен? Нормально. Шереметьеводон ары Лобнянын тушу болуп калат экен, Ленинградтын. Кече күнү эле ушул жака баргам. Жанагы 6000 рубль чай алдым деп атпаймынбы? Ошону ошол жака барып алгам. Что-то бүгүн да ошол клиентим болуп калса гана. Ал клиент вообще мощный экен. Жумуш получается 3 заказ менен 1,5, 1100 и 2000. 4000 бирдемке. 4,5-дан ашыгыраак иштеп койдум. Айта кете турчу нерсе, 12 сааттык промокод менен иштеп атам. Бизнес класска, бизнес тарифке отурган себеби дагы ошол себептен. Менде промокоддор бар эмес беле? Почти 1 айга жете турчу промокод чогулткам 12 сааттан. Ошону иштетиштин себебинен бизнес тарифке да отурдум. Анткени бизнес тарифте активный заказдар постоянно монтип цепочка менен алып, кичине мындай пайдалуу иштетип алат экенмин. Анткени В класста иштеп атканда заказ көпкө күтүп отуруп калат эмес белем. 12 саатты иштетем будний күндөрү. Кээ бирде 1-2-3 саат заказ күтүп отуруп калам, ошо менен жөн эле пайдасыз күйүп кетип атты. Ошол себептен ойлонуп, жана зикирге отурсам жакшы болмок, бирок зикир таппай койгондон үйдө жата бергенден көрө деп пока могу С класс чыгып калгандан. А так Ешкага же БМВга отурбайт болчумун бизнес тарифкечи. С класс чыгып калды. И муну алганда дагы мындай бир условие менен берди. Мен да ошондой условие менен алдым. То, что муну убактылуу деп, временно. Потому что бул паркта майбактар бар экен, еще зикир бар экен. Жакшы состоянияда майбак бошоп калса ошону беребиз деди. Же болбосо зикир болсо зикир беребиз деди. Аны дагы бирок бергенде бир 2-3 күн, может быть 1 жума, может 1 ай деген. Пока что бошой элек майбак. Кече күнү гана сүйлөшсөм баары эсибизде, баарын билебиз. Пока айдап тура бер. Бошору менен сага бир жакшы майбак бар, ошол бошору менен сага беребиз деди. Пока что ошондой достор. А так бизнес тариф деле мага жагып атат. Күнүгө болбоду дегенде чөнтөгүмө 10 000 рубль калып атат. А так мондай выходной күндөрү 20 000 ушундай среднем таап атам. Бүгүнкү планым неме? 30 000 иштейин дедим, общий. 10 000 грубо эсептегенде 10 000 чыгашага кетирип атам, потому что 6 000 аренда, 2 000 рубль заправка кылып атам күнүгө. Анан 1000 рубль мойка, 1000 рубль ичип жегеним деп, ошо менен 10 000 рубль грубо эсептегенде чыгарып атам. Андан тышкары калган чөнтөккө калып атат мага. Бул 12 сааттык промокод менен иштеп атам. Күнүгө эле почти. Промокоддор жөнүндө айта кетсем, достор, промокоддор мен угушума караганда уже жана Яндекс бербей калыптыр. Бирок ким буга чейин кошулгандар, ошо код менен, жана пригласи друга, код для друзей деп менин кодум менен кошулгандар бар эмес беле? Ошолор берилет. Пока менде азыр бир калп айтпасам бир 50дөн ашык киши кошулуп иштей электер, вообще 0 заказов деп турат. Ошону суранып кетет элем. Иштеп коюңуздар, бир күн 10 заказ, 12 заказ кылып коюңуздар, промокод алып алыңыздар. Менден еще 1000 рубль аласыз, 2 промокод аласыз, и мен дагы 1 промокодду болуп калам. Потому что азыр уже Яндекстен жанагынтип
код для друзейди кошпой калыптыр и барып могу промокодду да бербей калышы мүмкүн. Ошон үчүн пока берип атканда иштеп калыңыздар достор. 1000 рубль алып Яндекстен 2 промокод алыш бул жаман эмес да. Акыры барып баарыңар самозанятыйга өтөсүздөр. Азыр эми парк жабыла элек, ошон үчүн көбүңөр парк менен иштеп атпайсыңарбы? Самозанятыйга кошулуп коюпчу. Бирок барып баары бир самозанятый болосуздар. Ошон үчүн азыр мо акция бүтүп кала электе. 10 заказ бир күн иштеп коюңуздар. Промокодду алып коюңуздар, андан кийин дальше парк менен иштей бериңиздер. Так, достор, депого келип калдым. Лесная. Короткий заказ 1170 рубль. Жана дальний долгая поездка алдында өтүм береш. Неме Лобня жакачы. Ал неме кылды. Баратканда жолдон адресин өзгөртүп, Рига менен МКАДтын кесилишинде жана кайсы эмне деген бир жер бар го. Ленинградская шоссе 108ге барабыз дейт. Ладно, ала берейин. Ошол жака алып барып, ал жерден кайра эле подцепочка обратно центрга келдим. И центрдан тоже короткий 1-2 заказ кылдым. Саат 18:35 болду. Линия чыкканыма 3,5 саат болду. Касса канча болду пока что? Касса 14 000 болуптур. Менде 4,5 000 рубль бар беле, кассамда. Получается 3 саатта 9,5 000 рубль иштептирмен. 3,5 саатта. Нормально пока что. Короткий болду да, жана ушундай кыска көбүнчө эле. МКАДтын ичинде эле жүрөм, жана эле ошо МКАДтын сыртына бир заказ менен барып келдим. Курсак ачты, питание чоюш керек болуп атат. Ойлоп атам азыр по делам тартып, Ленинградское шоссе дальше Шарик жака барсамбы деп, Шариктан походу заодно питание чоюп, бир аз эс алып, ушундай кылсамбы деп. Кандай дейсиңер? Шаар ичинде да анча коэффициент күйбөйт атат пока что. Ошентип токшойм, Шарикке барып келе токшойм, да? Так, достор, мынакей 222 кузов Мерс 2017 жылкы, цвет мокрый асфальт, объем 3,5, ушундай S-класс. Салон көрсөтүп кетсем, салону коричневый салон. Мынакей ушундай 4-зонный климат-контроль, полный электро, шторы полный бардыгы бар. Чем 5 000ге, же 5,5-6 000ге еш айдагандан көрө S-класс 3,5 объемдо полный электро айдаган жакшы да турабы, достор. Мынакей. Бул машинаны деле мен убактылуу где-то дагы может быть 1-2 күн, может быть 1-2 жума айдайм. Андан кийин күтүп атам булардан машина Майбах либо Зикр. Болсо ошого отурам, достор. Бияка болсо немени коюп койгом, регистраторду. Биякта дагы бирөө турчу, көчөнү тарткан, аны пока кое элекмин. Ошол, достор, ушундай машина. Азыр 5 бармакка келгем. 5 бармактан питание чоюп, дальше Шарикти көздөп барсамбы деп ойлонуп атам. Азыр линия ачып көрөбүз. Саат канча болду? Саат 8-ден 18 мүнөт өтүп кетиптир. Почти биякта канча 1,5 саат отуруп чыктым. Так, достор, Шереметьеводан жетип калганда эле сразу заказ берди. Немеге келдим? Старопетровско-Разумовский проезд, дом 2, подъезд 1 дейт. 2402 рубльга келдим. Дальше по цепочке следующий заказ бар. Немеден окшойт, Хаяттан. Хаяттан экен, каяка барат экен билбейм пока. Активности тезирээк көтөрбөсөм ушундай болуп атат. Бара турчу жерин көрө албай элечи. Мен точка Б көрүп иштеп көнүп алгам да. Анан ошого бир аз азыр кыйналып атам. Неме иштетип коеюн дейм.
гибкий иштетип койсом эле менден все равно комиссия албайт. Бирок гибкий иштетсем натуре заказ тандап, заказ албай ушинтип отуруп моюка түшүрдүм да. Активностичи. Еще гибкийден жана бизге бонус берет да 5000, 8000, 11000, 14000, 17000 кылыпчы. Өткөн неделя ушу гибкийди иштетип алып жүрүп, даже 5000 бонус ала алган жокмун да, хотя мен өткөн неделя бир канча нормально эле даже 17000 алып койгонго заказ кылып койгом да. Но гибкийдин айынан алар да кошулбай калды. Эчтенке эсептелбей калды. Так, достор, Большая Никитская келдим. 1262 рубль. Так, 2142 рубль. Что-то арзан эсептеп койду. Бул точкасын туура эмес коюп алыптыр. Кайра алмаштырып неметкен да. Короче, мондай жерге келдим. Вообще эле бул закрытый территория экен, монда островда экен. Могул жака вообще эки воротадан кирет экенсиң. Биринчи жолу келдим ушул жака. Бул кай жакта десеңер, бул Рига менен МКАДтын үстүндө. Бияга Красногорск, бияга тоже жана новостройка. Вот так, ушундай. Могу заказ, могу илинип турбайбы менде заказ. Ушул мени күтүп атканына калп айтпасам, бери жагы бир 20 минутадан ашты. Могу заказ менен азыркы завишать эткен заказ менен мен келип атканда 16 минута калганда ушул заказ түшкөн. Плюс еще мен бул точкасын алмаштырды, аяка келип могу вороталарды ачылганга чейин чалгылап күтүп турдук. Ошонун баарынан бир 20 минутадан ашты, жарым саат болоюн деп калды. До сих пор күтүп атат, от мени кылбайчы. Опоздание 5 минут болуптур уже. Ушундай, короче, могу машинаны айдап жүргөнү бир ары бери жагы бир 3 заказ же 4 заказ эле от мени болду окшойт, ушу бир 10 күндүн ичиндечи. Ата клиенттер тырышып эле ушинтип күтөт. С-класс келет, С-класс десе эле же ошого күтөбү. Короче, ушундай. Дальше улантабыз жумушта. Так, достор, Азимутка келип калдым. Смоленскийге 1648 рубль. Блин. Не разворачивайся, точка, остановитесь по той стороне, на которой поедете. Дайте. Следующий заказ бар, кайра лече. Ай, блин. Ушинтип заказ алып койсоң, келатканда берип салат, линиядан чыгам деп унутуп калам. Вообще от мени кылбай күтүп атышат. Уже саат 12 болуп калды. 23300 рубль иштедим 12ге сегодня. 4500 рубль касса менен баштадым беле. Получается 19500. Почти 19000 рубль иштептирмин 12ге чейин. Дагы промокодум 3-тө бүтөт ровно. Дагы 3 саат иштейм. Мына 12 сааттык промокоддор бар менде. Ушулар менен иштеп атам. Кайтсаң жакшы күп барса, жаңы элеки могу алып койгон заказды 1.40 менен алдым. Ошон албай кое турсам болмок, линиядан чыгып коюм деп унутуп калыптырмын. Пропускать этейин десем, мен активности меморам 40тан ашып баштады. Активности көтөрүп атам. Ровно 12 болду. Кеттик, дальше 3 саат дагы калды. Эми план койгондой эле иштеп атам. 12ге чейин 20 000 иштейин дедим беле. Жана если чайхана коруп бир 2 саат кармалып калбадымбы? Ошол жакта көпкө турбай иштегенимде уже иштеп коймокмун пландагыдай элечи. 19 000 деле жакшы. И алдыда да 3 саат бар, 3 саатта 10 000. Ушундай план болчу. Ошону кыламбы, көрөбүз алдыда. Кеттик анда. Так, достор, Митина келип калдым жана заказ менен 1590 рубль. Бул жакта коэффициент күйүп калыптыр кайра. Келатып линиядан чыгып койгом, ушул нерсени үйрөнүш керек болуп атат. Линиядан чыгып коюп, заказ завишать эткенден кайра линияга чыгыпчы. А то бул экономдой эле бере берет экен, подцепичкечи. Каяка заказ алдың, байкабай алып алат экенсиң, короче. Ылдыйраак эле түшөт окшойм, центр вообще горит. Так, достор, Рублевское шосседан Мосфильмскийге келдим. 13 минутада 1800 рубль. 2.22 коэффициент менен. Жакшы заказ болду. Саат ровно 1 болду. Так, биякта деле коэффициент күйүп атыптыр. Центрга кирсеми же ушул жактан күйүп кое берейинчи. Берсе берди, жакшы бир заказ. Бербесе, так, кассабыз канча болду? Обновляйся.
обновление болбой атат. 3389 рубль болуп тур 1 саатта. Демек дагы 2 саат бар, 2 саатта дагы ушунча иштесек планыбыз болот экен. Так, достор, профсоюзныйга келдим. Профсоюзнойдон 1512 рубль менен завиштет эттим. Следующий заказ бергенден алып алдым. Ушуну алсам туура болду, туура эмес болду билбейм. 76 километр дейт. Новоникольская, блин. Эмне эле болуп атам. Бүгүн что-то Нарафаминск экен. Нормально. Киевский шоссе менен 83 километр дейт го. Ушу менен бүттү кылат окшоймун. Потому что немеде? Промокодум деле бүтөт ушу мененчи. Аны ушу менен жумушту бүтүрөт окшойм. Канча чыгат экен көрөбүз. 1,43 коэффициент менен алдым. 83 километр дейт. Көрөбүз канча чыгат. Канча чыгат деп ойлойсуңар силер? Так, достор, келип калдык ошентип Нарафаминскке дагы. Короче, 1 саат 12 минут болуп кеттир. 1 саатка жетпей эле келген болчубуз. Булардын точкасы могул жакта болчу. Ушул жакка келип, бул жерден адашып, издеп, кайра артка келип, бияка келип, короче, булар дагы досунукуна келе атыптыр, билбейт экен. Ушул жакта 10 минут, 15-20 минуттай жүрдүк. Ошо менен 7536 рубль. 1 саатта коеюнчу, 1 сааттык жолго. Нормально. 80 канча километр эле, 83 километр беле. Не дейт, вы не доехали дейт. Азыр эсептеп салчу эле азыр. 7812. Нормальный заказ болду. Акыркы заказ болду ушу менен. Саат 2:57. Как раз промокодум бүттү. 7800 рубль. Мен вообще муну бир ашып барса 5000 рубль чыгат болуш керек деп ойлогом. Но көрсө бизнес тарифте эле нормально чыгарып берет экен. Ошо менен 12ден кийин 12700 рубль болду. 12ге чейин 23000 болгон. Ошо менен 12000 23000ге 12000ди кошсок 35700 36000 болуп атабы. 36000ден жана 4500 рубль менен баштадым беле, 4500 да кылсаң 31 жарым болот, короче. Ошончо иштептирмин, достор. 31 жарым. Андан, короче, 10000 рубль расход. Итого 21500 рубль таза чөнтөктө калды бүгүнкү күндө. Ошол мына. А так каждый день эле ошо 20дан ашып ушундай иштеп атам. А могул жер мына, могул 3 күн косячтетип койдум кичине. Потому что могу вторник менен могу среда күнү экөө бир сменаныкы мен кечки саат 6-7-8дерде чыгып иштейм го постоянночо. 12ге чейин, 12ден кийинки ошо бир сменаныкы 22000, почти 23000. А могу четверг күнү вообще иштеген эмесмин. Так мына 25000, мурда пятница күнү. Суббота күнү болсо мына 23000 и 12ден кийинки 12000. 21500 рубль таза чөнтөккө калганы болду. Сонунда бул Кудайга шүгүр. И муну айта кете турчу нерсе, муну билесиңер. Промокод менен. Промокод жок болсо, билесиңер, Яндекс бизнес тарифте жакшы эле комиссия алат 30%. Ошо менен 20000ден кичине ашып иштемекмин, ата промокод жок болсо. Так, достор, бүгүнкү смена бүттү ушу менен. Жана Нарафаминсктен бери үйгө чейин пустой эле келдим. Саат 4төн 33 минут өттү. Өзүңөр көрдүңөр, 12 саат линияда жүрдүм, анын 10 саатын толук иштедим. Канча таптым көрдүңөр өзүңөр. Башкысы канча саатта канча көп табам эмес. Ошол канча тапсак дагы тапканыбыз адалдан. Ошонун жараткан Аллахым берекесин берсин дейбиз. Ошол, достор, эмне айтам дагы. Кийинки видеодон аман эсен көрүшкөнгө чейин жакшы туруңар, достор. Видеого лайк басып, комментарий жазып, колдоп коюңуздар. Кудайым буйрса, кийинки видеолорду
мынчалык көпкө кармалбай тез тезден чыгарып турганга аракет кылам. Жакшы туруңуздар.